Менин атым Калбеков Абдыбайыт. Кара Суу районунун Отсадыр айыл өкмөтүнүн Кара Дөбө айылынын тургуну болом. Келинчегим Муталипова Таттыгүл. Жалал Абаддын Нокен районунан болот. Чоң кызым Калбекова Сейилкан. Андан кийинки уулум Калбеков Шернияз. Андан кийин уулум Калбеков Элмырза. Андан кызым Калбекова Акмаржан. Анан эң кенжебиз Калбекова Асылзат. Бул 1 жаштан эми өттү кичинеден. Бул Жагуда университетте журналистика факультетинде окуйт экен. Биздин ишибиздин жанынан өтчү эле. Биздин ишибизде дагы бир эжеси иштечү эле. Анча-мынча эжесине келип сүйлөшүп отуруп калгандан ары өтүп, бери өтүп сөз атып жүрүп акыры сүйлөшүп таанышып калганбыз. Анан туугандарымды жөнөтүп үйүнө сөйкө салдырып болуп той күнүн белгилеп, ал убакта ноодо даңгыраган жолдор жок эле. Өзгөндүн перевалынын ашуусу жаңы эле ачылып, чаң. Азырга чейин досторума ыраазымын. Ушул жерден машина менен ЗАГСка барышып, Нокенге. Жигули 99 1.31 жаңы келип мода болгон маал эле 1.50 деген 31 бар эле, ошону астыга коюп алып анан кийин барып алып келгенбиз. Келгенде баарыбыз чаң. Жол жаман, узак. Досторумдун баарыбыздын эсибизде каларлык болгон. Кызыктуу жагы ошол эсимде шагыл жол өзгөн менен айланып келгенбиз. Анан биз баягы турмушка чыкканда эми кыздар жасанып, боёнуп дегендей. Анан бул жерге келип машинадан түшкөндө эсимде бар. Чачым каттуу болуп катып калган да. Мына жериме кармасам каттуу болуп катып калыптыр. Чаңга аппак боз болуп калыптыр. Ошол эсимден кетпейт да. Анан келгенимде эле бир жеңем келип эле мен ага чейин баягы студент болуп жүрүп билбепмин, маани бербепмин. Бир чайпелага сары майдан колу менен алып эле оозума салган эсимде көнүм айланып жаман сезгем да өзүмдүчү. Сен атың ким? Шернияз. Шернияз. Апаң менен атаңдын тоюн көрдүң беле? Мурун кассетадан көргөм. Ошондо эмне эсиңде калды ошол тойдо? Бардыгы эски, анан мындай ээн эркин жүргөн да адамдар. Каалаганын кылып. Азырчы? Азыр эми ресторанда мындай эч жака жыла албайсың да, бирөөдөн бирөө уялып отура берет да. Бирөөнөн бирөө уялып отура береби? Азыр ошондо мурункуда той болгондо сен барып эмне кылмак элең? Билбедим. Ээн эркин жүргөндө эмне кылат элең? Лимонад урдап качат белең?